Бул мен, атым Султан. Бирок мен жөн гана мигрант эмесмин. Мен бул жака өз кыялым үчүн келгем. Бир эмес эки жумушта иштеп, ары бери чуркап жетишпей жаткан кезим. Чынында айтсам, апамды сагындым. Дос баламдын үйлөнүү тоюна да келе алган жокмун. Той топурларга, шеринилерге кошумча да бергенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок мен өз убагымды жана каражатымды текке кетирбей, туура жака инвестиция кылдым. Максат Сити, бул менин тандоом, бул менин кыялым. Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Президент диндердин өнүгүү тарыхы предмети кандай окутулуп жатканын текшерди. Президент Садыр Жапаров 4-майда Бишкек шаарындагы номер 77-орто билим берүү мектебине пландан тышкары барып, 9-класстын окуучуларынын диндердин өнүгүү тарыхы боюнча сабагына катышты. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Аталган предмет президенттин демилгеси менен өткөн жылдын сентябрынан тартып окуу планга киргизилген. Жапаров сабактын жүрүшүндө окуу процессине, жаңы предметти окутуунун методикасына, бул тема боюнча окуучулардын билим деңгээлине байкоо жүргүзгөн. Окуучулар менен баарлашууда президент бул предмет өсүп келе жаткан муунга жана жаштарга дин, анын тарыхы, маданияты, адамзаттын жашоосундагы жана руханий адептик чөйрөдөгү ролу жөнүндө объективдүү илимий билимди бериши керектигин белгилеген. Мамлекет башчы окуучуларга салттуу диндердин баалуулуктары тууралуу билимге бүгүнкү күндө талап жогору экенин, анткени ар кандай кыймылдар өз катарына жаңы жолдоочуларды тартуу үчүн ар кыл каналдар аркылуу өз маалыматтарын активдүү жайылтып, аны диний баалуулук катары көрсөтүп жатканын түшүндүргөн деп айтылган маалыматта. Президент ар кандай радикалдуу диний агымдарга аралашуусун алдын алуу үчүн өсүп келе жаткан муунга дин тууралуу туура маалыматтарды жеткирүү маанилүү экенин белгилеген. Мектептеги сабактар жаштар арасында дин тууралуу туура түшүнүктү калыптандырууга гана жардам бербестен, алардын үй бүлөсүндө жана жакын чөйрөсүндө диний маселелер боюнча билим алууга да салым кошоорун айткан. Диндердин өнүгүү тарыхы предмети гуманитардык билим берүүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Анын программасы менчигинин түрүнө жана формасына карабастан Кыргызстандын билим берүү мекемелеринин 9-класстарынын окуучулары үчүн иштелип чыккан. Айсулуу Тыныбекова 30 жашка толду. 4-майда кыргызстандык спортчу Азиянын 4 жолку чемпиону, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Токио олимпиадасынын күмүш медалынын ээси Айсулуу Тыныбекова 30 жашка толду. Анын күйөрмандары, достору, жакындары соц тармак аркылуу спортчу кызды куттукташууда. Балбан кыз Айсулуу 1993-жылы 4-майда Жалал Абад облусунун Майлуу Суу шаарында төрөлгөн. Кыргызстанда 2-чи дүйнөлүк согуштун 64 ардагери калды. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 2-чи дүйнөлүк согуштун ардагерлеринен 64 адам калды. Бул тууралуу 3-майда Азаттык радиосуна эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Бир жыл мурда алардын саны 100дөй адамдын тегерегинде болчу. Жыл сайын ардагерлердин катары суюлуп жатат. 1941-1945 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 90 миңден ашыгы фронтто курман болгон. Быйыл бул согуштагы жеңиштин 78 жылдыгы белгиленет. Бүгүн өкмөттө өткөн жыйында жеңиш күнүн майрамдоого даярдык талкууланган. Анда кезектеги өлбөс полк жүрүшү уюштурулары, ал эми митинг, реквиемге министрлер кабинетинин төрагасы катышаары айтылды. Саркарбаев Матраимовдун колун өпкөн видеону чыгарган жигит сабалды. Ош шаарынын спорт комитетинин төрагасы башчысы Кылычбек Саркарбаев коррупция иши боюнча соттолгон Райымбек Матраимовдун колун өп жаткан видеосун соц тармактарга чыгарган жигит сабалды. Бул тууралуу репортер KG'ге өздүк булактар билдирген. Маалыматка караганда, видео социалдык тармактарга чыгып кеткенден кийин аны чыгарган жигит сабалган. Сабагандардын арасында Кылычбек Саркарбаев да болгон. Милицияга маалымат түшкөндөн кийин Саркарбаев укук коргоо органдарына жеткирилип, маектешүүдөн кийин берилген. Ал эми Октябрь райондук милициясынын маалыматы боюнча 1-майда саат 3:31 шаардык милициянын 102 кызматына Асанбай районунда мушташ болгону тууралуу маалымат түшкөн. Жерине милиция кызматкерлери барып, тергөө кызматына 35 жаштагы ЭА жана 36 жаштагы СК аттуу жарандар жеткирилген. Бул факты каттоого алынып, учурда окуянын чоо жайы териштирилүүдө. Укук коргоо органдарындагы өздүк булактарыбыз билдиргендей, жабырлануучу милицияга арыз жазган эмес. Эскерте кетсек, буга чейин Кылычбек Саркарбаев Райымбек Матраимовдун колун өп жаткан видео социалдык тармактарга тараган.
Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчиси кармалды. Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Темирбек Эркинов кармалды. Бул тууралуу репортер KG'ге укук коргоо органдарындагы өздүк булактар билдирди. Чоо жайы учурда такталууда. Assalamu alaikum туғандар, амансыздарбы урматтуу подписчиктер. Биз сиздерге бир жаңы ролик тартып коёк дедик. Оюнубуз жакындап калды. Жакын арада финалды белгилейбиз туғандар. Шашылыңыздар. Бул телефонду мен неге кармап турам? A48 2 сим картасы 32 памятты, өтө жакшы телефон. Буну утуш үчүн 3 шарт бар туғандар. Бул сиздерди күтөт. 3 шарт. Ушу видео чыгышы менен каналга подписка болушуңуз керек, лайк басышыңыз керек. Видеонун астына комментарийга салам деп туруп номериңизди тамга түрүндө калтырып коюшуңуз керек. Мен эртең воскресенье или понедельник күнү видеону ачып, прямой эфирге кирип, ушу телефондун ээсин таап, бирөөңүздөргө берем, абсолютно бекер беребиз тугандар. Эми биздин оюнда ушул көрүп турганыңыздардай 5 машина бар. Биздин 5-чи машинабыз кичине кечигип калды, доставкада эле күткөн жокпуз. Машиналарды мен бир тааныштырып коеюн. 5-чи Ford машинаны алдыңкы видеодон көрүп алсаңыздар болот. Биздин алдыңкы машина Toyota Avensis тугандар. Toyota Avensis жылы 2007, коробка автомат, объем 1.8, салон кожа, көрүп турганыңыздай зынк машина. Кийинки машинабыз Honda Fit жылы 2003, коробка автомат, бул объем 1.5, күчтүүрөөк машина, объем 1.5. Дискалары кымбат, өтө турушун көрүңүздөр, өзү башкача турат, чөткөй. Бул Fit машинабыз. Үчүнчүбүз дагы Fit, кызыл, объему 1.3, кичине экономичный, жылы 2003, таза, бар жогу таза машиналардын тугандар. 5 машинанын тең состояниясы таза. Бул акыркы машинабыз предпоследний Mazda. Mazda Demio деп коет, объему 1.6, коробка автомат. Ичи кеңири, Subaru спортивный машинага окшогон. Анан өзүңүздөр көргөндөй 5-чи машинабыз ол доставкада жүрөт. Таанышып алсаңыздар, кийинки обзордон көрсөңүздөр болот. Анан бул машиналардан чектелбестен бизде 120 конвертте 2000 рубльден акчалай приздерибиз бар. Номерди кантип аласыздар? Номер билет алыш үчүн экрандагы номерге Сбербанк уланган чекти жөнөтөбүз. Кыскача атыңызды жазып коесуз, биз сизге бир күндө билет жазып беребиз. Баарыңыздарга ийгилик, ушул машиналарды 1000 рубльгө утуп алыңыздар тугандар. Султанбаев Жапаров Москвага Кремльге дрондор чабуул кылганына карабастан барат. Президент Садыр Жапаров Москвага Кремльге дрондор чабуул жасаганына карабастан расмий сапар менен барат. Бул тууралуу Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев РИА Новостиге билдирди. Президент эл аралык иш-чараларынын графиги өзгөргөн жок деп билдирди Султанбаев. Садыр Жапаров 8-9 майда Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен Орусияга барат. Кыргызстандын президенти 9 майда Москвада өтүүчү парадка бара турган башка мамлекеттин жалгыз өкүлү болот деп күтүлүүдө. 3 майга караган түнү Кремльге учкучсуз аппараттар чабуул жасашкан. Орусия президентинин басма сөз катчысы 2 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирген. Көп өтпөй эле интернет түйүнүнө окуя жеринен тартылган видео пайда болгон. Анда учкучсуз аппараттардын бири Сенаттар сарайынын үстүнөн жарылганын көрүүгө болот. Орусиянын расмий бийлиги учкучсуз аппараттардын чабуулун Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путинге кол салуу аракети деп атады. Путин чабуул учурунда башка резиденцияда болгону белгиленди. Украина бул окуяга тиешеси жоктугун билдирет. Президент Владимир Зеленский Украина Путинге да Москвага да кол салбай турганын белгиледи. Өкмөт башына Темир Сариев келеби. Министрлер кабинетинин төрагылыгына Темир Сариев дайындалары бул боюнча сүйлөшүүлөр бышып калганын эшиттик. Акылбек Жапаровдун бардык жагынан ресурстарга акшып, бийликтин рейтингин чүрө баштаганы талкууга алынууда. Эки өкмөттүн отставкасы менен министрлер кызматтарынан кол жууй турганда болжолдонууда. Ак үйдөгү жашуун жагдайдын учкай коңгуроосун ушундайча бере туралы калганын дагы көрөбүз деп жазган Арба KG сайты. Атыр Абдрахматова бийликтин башын аттаганы үчүн кызматтан алынды. Өз башыңа муш дегенде иш болду. Атыр Абдрахматова акыйкатчылык орунга бийликтин колдоосу менен өткөн.
Садыр Жапаров көмүскөдөн ишарат келтирсе, жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары добуш беришкени рас. Анан эмне болду? Ал кызматка келгени бир топ кызматкерлерин жумуштан кетирип, ордуларына кадрларды убагында дайындабай, өз билгенин кылып өтүгүн төргөлөптүр. Бир жагынан бийликке саясий оппоненттери бейөкмөтчүлөрдү колдоп, оппозициялык маанайга өтүп алганын кантебиз? Акыйкат жеки тарапка калыс, тең салмактуу саясатын жүргүзүү керек да. Ошентип негизинен төркүн тарабы көлдүктөр колдоп кызматка жеткирсе, кайра эле алардын шилтөөсү менен ыргып кетти го. Убагында жердешчиликке ыктап кызмат кылып берүү саясаты менен келсе, көпкө узабай айткан сөзүнөн кайтканы, колдогондорго каш кайтарган үчүн жеңил жазасын алды. Саясаттын сан бүлүк ойгырларын биле жүрүү керек да, деп жазган Арба Кейжи сайты. Туризм фондунун жетекчиси УКМК паспортумду алып коюп 86 жолугушум четке кагылды. Туризмди колдоо фондунун жетекчиси Елена Калашникова УКМК кызматкерлери паспортун алып койгондуктан инвесторлор менен жолугушууга албай жатканын айтып, бүгүн парламент туристтик сезонго даярдык боюнча мамлекеттик органдардын маалыматын уккан. Анда УКМК төрагасынын орун басары Тимур Шабданбеков фондко Резерв Point куруудагы коррупция боюнча кылмыш козголгонун, жетекчисинин кош жарандуулугу аныкталганын айткан. Ал эми Калашникова жарандык маселеси боюнча каршы келбей турганын айткан. Мен туулгандан бери эле Россиянын жаранымын. Мындан 30 жыл мурун турмушка чыкканда Кыргызстанга көчүп келген. Менде Россиянын жарандыгы сакталып калган. Ал эми Кыргызстандын паспортун быйыл январда алгам. Бул мыйзамга каршы келбейт. Мен азыр эмненин негизинде паспортумду алып кетишкенин түшүнбөй жатам. Меники эле эмес, жолдошумдун, апамдын, менин камкорумдагы майып эжемдин да паспортун алышкан. Мунун айынан дагы дары ала албай жатабыз, деген Калашникова. Ал эми өзү паспорт жоктугунан ишмердүүлүгү боюнча 86 жолугушууну четке кагууга аргасыз болгонун айтууда. Араб Эмирликтеринде учурда көргөзмө өтүп жатат. Бүгүн Кореяда чоң инвестициялык форум башталды. Менде жалпысынан 86 жолугушуу белгиленген болчу. Baltic Mountain Resort лыжа курорту боюнча потенциалдуу инвестор менен жолукмакмын. Мунун баарын четке кагууга аргасыз болуп жатам. Чыгымдар тууралуу айтпай эле коеюн. Анткени авиабилеттер алынып, мейманканалар брондолуп калган. Ал кайтарууга жатпайт, деди Калашникова. Ал эми УКМК төрагасынын орун басары козголгон кылмыш ишинин алкагында жасалган аракеттердин баары мыйзамдуу экенин айтты. Белгилей кетсек, былтыр мартта туризмди колдоо фонду түзүлүп, бюджеттен уставдык капиталына 1 миллиард сом берилген.